Арыбаңыз, Болот мырза. Улуттук дирекцияны жетектеп келгениңизге мынакей бир нече айдын жүзү болуп отурат. Быйылкы жылга кандай пландарды коюп атасыздар? Алгач ошолго токтолсоңуз. Саламатсыздарбы? Туура айтасыз. Бул улуттук спорт дирекциясына келгенибизге 6 айдын жүзү болуп калды. Аны менен бирге биздин өзүбүздүн 4 жылдык иш планыбыз бар. Негизи эле бул улуттук спортто бул биздин улуттук баалуулуктарыбыздын бири болуп саналат эмеспи? Анын ичинде эң башында улуттук деген сөз турат. Ушул нерселер бизге баягы алдыга жылууга, мекенге, спортко кызмат кылууга аябай түрткү берет десек жаңылышпайбыз. Анан биздин мына алдыга койгон максаттарыбыз деги эле өтө көп. Буюрса убактыбыз туура келип, баардык жактан баягы мүмкүнчүлүгүбүз болуп турса, пландарыбыз четинен ишке ашырабыз деген чоң ишеничтебиз. Ошону менен эле бул негизи биздин улуттук дирекцияда 12 улуттук түр бар бизде. 12 түр. Анын ичинен эле эң эле басымдуу кылганы бул ат оюндары, өзүңүз билгендей. Ат оюндары, акыл оюндары, анын ичинен балбандарыбыз бар. Анан ушул буга чейин бизге чейин департамент болуп турган жакыныраакта бизде дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Агенттик болуп бөлүнүп алдык. Жүздөн түз министрлер кабинетине караштуу спорт агенттиги болуп, анын ичинен мурун биз буга чейин дирекция болуп келген болсок, эми бирден бир баягы жетишкендигибизди айта кетели. Улуттук дирекция болуп келген болсок, буга чейин улуттук борбор болуп бөлүнүп атабыз. Бул дагы абдан чоң жетишкендик. Мунун аркасында дагы чоң иштерди кылабыз деген максаттарыбыз бар. Бирден бир максатын айта кетсек, региондордо улуттук спортту өнүктүрөлү деген биз иш план түздүк. Азыр мына буюрса министрлер кабинетине жиберип, кол коюлса эле ар бир региондо негизи биздин улуттук спорт каралбай кеткен, ар бир мектептерге кружок катары киргизип, ошол эле Тогуз Коргоол, Ордо болобу, дагы деги эле ушу биздин мектепте өтө турчу улуттук спортту өнүктүрөлү деген бул бирден бир планыбыз. Эң негизгиси ошол мектептен баягы балдарды өспүрүм курактан улуттук оюндарга тарбиялоо деген иш планды колго алган турбайсыздарбы? Эң башкысы. Анан азыркы учурда мынакей улуттук оюндарга байланыштуу эң негизги биздин көйгөйлүү маселе суроолорубуздун бири бул ат майдан маселеси. Акыркы учурда биз дээрлик баардык ат майдандарды, мындайча айтканда, кол жуудук десек болот да. Анткени Жалал Абадтыкка алынды, ошол эле Ак Кул ат майданы алынды. Баардык жактарда ат майдандардын орду кандайдыр бир деңгээлде жылыштырылып, ордуна башка нерселер курулуп аткан болот. Ушундайда анан бул жаатта кандай иштер алып барылып атат? Биз жакынкы күндөрү бир жакшы ат майданга ээ болушубуз мүмкүнбү? Албетте, бул улуттук оюндардын эң башында турган глобалдуу бир маселе десек жаңылышпайбыз азыркы учур жакта. Туура айтасыз, буга чейинки ат майданыбыз азыр жаңы эң чоң өлкө башчыбыз тарабынан 220 гектар ат майданын бөлүп берип отурат. Ал жерде жеке эле ат майданы болбостон улуттук борбор болот деген ишеничтебиз. Буюрса ошонун эрте курулушуна курулуп ишке кирип, биздин ушул улуттук оюндарыбыздын өнүгүшүнө дагы бир тезирээк шарт түзүлөт деген ишеничтебиз. Эң эле күтүп аткан биздин көйгөйлүү маселебиз ушул. Ат майданы, анын ичинде улуттук ордосу, улуттук спорт ордосу. Баардык улуттук спортто камтыган. Ошол эле көйгөй бизде азыр. Эң маселе өзүңүз деле билгендей ошол эле көйгөй. Ошол көйгөй чечилип кетсе, мен ойлойм улуттук спорт
дагы мындан ары өнүгө өсөт деген ишеничтебиз. Азыркы учурда сиздер тараптан кандайдыр бир кадамдар жасалып атабы? Сунуштар болуп, жогору жака эми сиздердин үнүңүздөр дагы тезирээк жетет болуш керек деген ишеничтебиз. Албетте биз сунуштарды берип атабыз. Ошол эле ата оюндарга көкбөрүүчү биздин баягы федерация башчылары менен кеңешип, алардын сунушун алып, баягы толуктагычы жерин толуктап, кыркчы жерин кыркып дегендей туура жагынан сунуштарды берип атабыз. Буюрса ушул жаңы берилген жерге өзүбүз каалагандай, өзүбүзгө ылайыктуу баардык шарттар менен Татынакай ат майданы түшөт деген үмүттөбүз. Ошону баарыбыз күтүп жатабыз. Анан азыркы тапта мынакей жалпы спорт, улуттук спорт түрлөрүнүн федерацияларынын башын бириктирген жакшы бир жөрөлгө баштапсыздар. Мунун башкы максаты ошол бири бириңиздер менен тыгыз иштешүү болсо керек, Албетте, ар бир иштин башында бул ийгиликтин башында ынтымак турат дейт. Ыры салды ынтымак деп биздин аталардан калган сөзү бекерден айтылбаса керек. Буга чейин биз ушу иш жүзүнө баштап отуруп ушул нерсени байкаганбыз. Баягы башка видтерде, олимпийский түрдөрдө федерациялардын башы бириктирип, мына өзүңүздөр көргөндөй олимпиадалык түрлөрдө ынтымак жакшы. Ошолордун себебинен бул түр өнүгүп өсүп жакшы жемишин берип атпайбы. Анан биз да улуттук спортко келгенде бул көрүнүштү башында байкаганбыз. Федерациялар арасында бири бирин тааныбастык сыйлай баштап болот. Анан ушул көрүнүштү көрүп, анан биз ушул чечимге келгенбиз. Кесиптештерибиз менен кеңешип, федерация башчылары менен баягы топтом түзүп, биз да ушундай ынтымакка келели. Эгерде биз ушул улуттук спортту чындыгында чын дилибизден өнүктүрөбүз, салымыбызды кошобуз дей турган болсок, биз эң башында ынтымакка келишибиз керек деген чечимге келип, ушундай жөрөлгөнү уюштуруп отурабыз. Буюрса жемиши жакшы. Ушул улуттук спорт түрлөрүнө келип калганыңызга эмне түрткү болду? Же башынан өзүңүз ушундай улуттук спортко бир салым кошоюн дедиңизби? Же кимдир бирөөнүн сунушу менен келип калдыңызбы? Мен чынын айтканда мен өзүм олимпиадалык түрлөрдө грек-рим күрөшү боюнча спорттун чеберимин. Анан бул улуттук негизи ар бир кыргыздын жигити чүкө ойноп, анан ат үстүндө чоңоп өтмеспи. Анан баягы көз салып отуруп, менде кызыгуу болду да. Негедир улуттук спортту жогорку деңгээлде чыкпайт деген маселе болуп атты. Чет жакты карап отурсак, ошол эле ат оюндарынын аркасы менен бул жеке эле өздөрүн камсыздабастан улуттук спортто бул бир эле ат оюндарын алганда, мына Европа мамлекеттеринде жеке эле өзлөрүн камсыздабастан булар мамлекетке баягы казынасына акча алып келип аткан спорттордун бир түрү. Анан менин баягы ой жүгүртүүмдүн аркасында, изденүүмдүн аркасында эмне үчүн биз кыргыздын жигиттери төрөлгөндө ат үстүндө төрөлүп, ушул Европа мамлекетиндегидей баягы ат оюндарын өнүктүрө албайбыз деген мага аябай кызыгуу болду. Анан албетте өзүбүздүн кызыгуубуз менен ушул улуттук оюндардын аркасында ушуларды өнүктүрөлү, анын аркасынан кыргыз спортуна салымыбызды кошолу, кыргыз спортунан кыргыз жерине салымыбызды кошолу деп, анан ушул жерге келип калдык. Албетте өзүбүздүн каалообуз менен. Анан Болот мырза, жакында эле ушу Түркия жергесине иш сапар менен барып келдиңиздер окшойт. Ал тууралуу да айта кетсеңиз. Туура айтасыз. Түркия мамлекетинде ошо биздин эки түрдөн акыл оюндары боюнча дүйнөлүк чемпионаты болуп өттү. Бул айкур, анан тогуз коргол боюнча. Анан буга мен аябай кызыктым. Кандай таризде өтөт деген кызыгуу менен барып, ошол жерден жеринен таанышып, катышып келдик. Ошол жерге барып дагы бул акыл оюндарын дагы бул жерден кызыгуу менде артты. Себеп дегенде биздин бул улуттук оюндар негизи бул ата бабалар тарабынан кандай болуп түзүлүп калган. Биз убагында ата бабалардын илгерки согуш маалында
согушка тактика катары колдонгон экен да биздин улуттук оюндар. Элементарно алсак, ордо оюну. Согуштун тактикалары баары камтылган да. Анан мен буга да кызыгуум артып, бул акыл оюндар бизге абдан керек турбайбы? Значит, биздин ата бабалар бул оюндарды жөндөн жөн ойлоп тапкан эмес. Жөн эле оюн катары эмес. Муну ошондой эле баягы согуштун тактикасы катары колдонгон экен да, аябай ошону тренировочный процесс катары. Мен ушуну өзүм аңдап сезип, азыр ушул боюнча да аябай үстүнөн иштеп атабыз. Ушул оюндарды өнүктүрүү максатында. Себеп дегенде адам баласы баягы жашай берсең көрө бересиң деп коет го. Анысы биз азыр ушуну Турция мамлекетине барып, биздин аябай кызыгуу жаралды. Основном биякта казак ордошторубуз басым жасайт экен. Аяктан кызыгуу да көп экен, мотивация да көп экен аларга. Анан албетте катышуучулар да көп болду. Кызыгуу бар жерде, колдоо бар жерде катышуучулар албетте көп болот спортто. Аябай казак ордошторубуз көп болду, жеңгендер да ошолор болду. Биз да кургоого келген жокпуз. Байгелүү орундар менен келдик. Ошонун аркасынан келип, биз азыр ошонун алкагында иштеп атабыз. Акыл оюндарын да өнүктүрөлү деген. Жеке эле күрөш эмес, ат оюндары эмес, көкпөр эмес, ошол акыл оюндарга дагы чоң көңүл бурганга аракет кылышты баштадык. Баары менен биргеликте акыл оюндарын дагы алып кетүү абзел экен да. Албетте. Негизинен айтып коет го, ушу мындай улут өзүнүн улуттугун таануу менен гана өнүгөт депчи. Ушу улуттук спортко келгени сиз дагы баягы түпкүрдү түшүнүп атсаңыз керек, түпкүрүбүздү тааныган менен кайрадан өнүгүү жолуна келерибизди. Туура. Өткөндү билбей келечекке жол таппайсың деп коет эмеспи? Бул сөзгө мен негизи бала кезимден эле амал кылам. Биздин ата бабалар басып өткөн жолду, алар эмне менен алек болгон, анан негизи өзүбүз спорт тармагында жүргөндөн кийин кандай спорт менен машыккан, ошонун баарын изилдегенден кийин улуттук спортко келгенге чейин бир 70% патриот болсок, азыр уже толук 100% баягы патриот болдук десем жаңылбайм. Жүрөктө уже кыргыз деген нерсе жалындап калды деңиз. Кыргыз деген от улуттук спортко келгени бул эки эсе жалындап, азыр буюрса баары жакшы болгону, ишке ашырыбыз керек болгону. Убактыңыз үчүн рахмат. Жүрөгүңүздө кыргыз деген жалыныңыз өчпөсүн. Ийгилик каалайбыз ишиңизге. Чоң рахмат.